Түркістанда Кореялық Вусонг университетінің филиалы ачылады. 70 тарихы бар Кореялық университеттің жергілікті өкілчілігінде IT, өндіріш жана айыл чарбасы үчүн зарыл болгон техникалык адистерди даярдоо пландалууда. Азыр курулушчулар имараттын курулушуна жигердөө киришти. Окуу жай буг айында тапшырылып, аяк 10 айында иштей баштайт. Адистер бул дүйнөнүн алдыңкы жогорку окуу жайларында чек арадан өтпөстөн кош диплом программасы боюнча окууга мүмкүнчүлүк берүү менен катар экономикалык жактан пайдалуу экендигин белгилешет. Жоғарғы білім саласы ол ел Жогорку билим берүү чөйрөсү өлкө экономикасына өтө чоң инвестиция. Жөнөкөй сөз менен айтканда, чет өлкөдөн 1000 адам окууга келсе, 1300 адам жумуш менен камсыз болот. Ошондуктан бул өлкөнүн казынасына түшкөн каражаттардын келечектеги салымдардын жана кошумча булагы катары кароого болот. Каражаттын кошумча көздөп карастырууга болот. Белгилей кетсек, чет элдик университеттердин филиалдары быйыл студенттерге 2000ден ашык грант сунуштап жатат. Быйыл Казакстанда чет өлкөдөгү алдыңкы 11 жогорку окуу жайдын өкүлчүлүгү ачылат. Алардын арасында атактуу Оксфорд да бар.